кыргызча тактык 5 мүнөт эрте. Мына ушундай бул сөздөрдү биз ыр саптардан ошондой эле угуп калсак керек. Мына ушул ырдын аткаруучусу бүгүн авторлору бүгүн бизде студияда конокто. Ооба, тааныштуу өтөлүү конокторубуз менен маданияттын мыкты кызматкери, обончу жана аткаруучу Жолдошбек Исраилов жана ошондой эле акын, эле катынын отличниги Гүлмира Рыспаева эжекелерибиз бүгүн бизде конокто. Куш келиптирсиздер, кутмандыгыңыздар менен. Жакшы келип алдыңыздарбы? Маанайларыңыздар жакшыбы, жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы. Мынакей квадратта дагы жакшынакай болуп, кобурашып олтурдук дегендей, анан сиздердин мынакей бактылуу бир үй бүлө десек да болот. Сыймыктанып турган баягы сиздер гана эмес, эл сыймыгы Бек Исраилов аттуу эстрада жылдыздарынын ата энеси дагы биздин маңдайыбызда десек болот. Келиңиздер, алгачкы суроо мындай болсун. Ушул кыргызча тактык 5 мүнөт эрте деп бүгүн бизде дагы темабыз пунктуалдуулук, тактык жөнүндө кеп калып атабыз. Анан ошол сөздөн улам сиз ыр жазгансыз, сиз болсо он жазып, ушундай бир жакшынакай бир чыгарма пайда болгон экен да, жаралган экен. Ушул кантип жаралып калды эле, кантип таасирленип ушул сөз жазып калдыңыз, ушундан баштасак келиңиздер. Рахмат. Ушу бүгүнкү ушундай жакшынакай жаркыраган куттуу студияңарга чакырганга мен дагы биз үй бүлөбүз менен абдан кубанычтабыз. Анан ушул кечикпейли деп аябай так келдик. Эрте келдик да. Эрте менен эрте туруп эле ооба. Аракет кылып бүгүнкү силердин эфириңерди жакшы кылганга аракет кылдык. Анан эми биз негизи үй бүлөбүз менен ушундай тактыкта жүргөн адамдарбыз да. Экөөбүз тең мугалимбиз, кесибибиз. Анан мугалимдерди өзүңөр билесиңер, абдан так болот. Звонокто кирип, звонокто чыгабыз. Анан бул ырдын жаралышына ошол биздин кесибибиз дагы таасир этти болуш керек. Медер деген жигит бар. Бул жигит дагы ушул тактыкты абдан баалаган жигит, өзүнүн кесибинде ушундай так. Анан айтып калат да, ушу кыргыздар ушундай так болуш керек эле. Биздин ата бабаларыбыз абдан так болгон. Анан мен да байкап көрсөм, чындыгында эле биз баягы кыргызча, анан кыргызча боло берет, кыргызчылык деген сөздү байкап көрсөм, чындыгында андай туура эмес экен да. Анан немисче так болуш керек анан деген сөздөр бар эмеспи? Анан медер айтып калды, эже ушундай бир элге ушундай бир тактыкты киргизиш керек болуп атат, ушундай бир ушул сөздү жарыя кылыш керек. Баягы биз илгерки ата бабадан калган ата бабаларыбыз абдан так болду эле. Анан кийинки биздин урпактар ошол тактыкты унутуп баратат. Ушул идеяны жайылтпайлыбы эже? Ушундай бир менде идея бар. Ушуну жазып көрбөйсүзбү деп мага сунуш кылды да. Келиңиздер анда. Агай, сиз мына ушул чыгарманы азыр балким биргелешиппи, чогуу аткарып окшойбуз, Ооба, буюрса алда жагабыз. Жакшы болот. Мен деле эл журт менен учурашып коеюн. Саламатсыздарбы агайын туугандар, кутмандыгыңыздар менен. Жолдошбек агай, өзүңүз дагы жашоодо бүгүн бизге эрте келдиңиз, албетте. Кечикпей болушуңуз керек көп жерден. Так эле жүрсөңүз. Эми аракет кылабыз, бирок болуп калат, болбой эле кээ бир жерден. Мисалы азыр деле келатканда жолдун баары пробка экен. Аябай нерв болуп атып баран келдик. Чында кечигип калмасак экен деп бирок жан талашып атып. Ушул кыргызча тактык 5 мүнөт эрте деп атпайбызбы? Жашооңуздарда дагы девиз катары үй бүлөңүздөр менен колдонуп болушуңуздар керек ушул. Колдонобуз, албетте. Биз эрте чыгабыз. Колдон келишинче. Үйдө кечигип, үйдө тургандан көрө эрте келип алып бул жерде ары бери басып турган чындыгында эле жакшы, спокойно жүрөсүң. Анан ушуга аракет кылабыз биз. Негизи айтып коет го, пунктуалдуу адамдар, тактыкты сүйгөн адамдар, мисалы кечиккен адамдарды же болбосо так эмес адамдарды аябай жаман көрүшөт депчи. Буга кошуласыздарбы? Кошулабыз. Албетте. Келиңиз анда мынакей. Анда эмесе сиздер үчүн сөзү Гүлмира Рыспаеваныкы кыргызча тактык дегенди ырды аткарып берейин, Немистен да, Жапондон да так жүргөн, так сүйлөгөн, ким экенин так билген, ата салтын сыйлай жүргөн намыскөй
Бул ким дейсиң? Бул кыргыздар мен сүйгөн. Кыргызча тактык 5 мүнөт эрте, кыргызча тактык айтылган элде, тактыкты сүйөт биздин бул заман, кечигип келбе чакырган жерге. Кыргызча тактык 5 мүнөт эрте. Эгер досум элди жерди сыйласаң, убакытты туура жолго коясаң, эрте туруп так жүрүүнү кааласаң, келечекте күтөт бизди нур заман. Кыргызча тактык 5 мүнөт эрте, кыргызча тактык айтылган элде, тактыкты сүйөт биздин бул заман, кечигип келбе чакырган жерге. Кыргызча тактык 5 мүнөт эрте. Колубузду айга күнгө созолу, эрте туруп күндө таңды тозолу, өркүндөтүп илим менен билимди, өлкөбүздү алтын сапка кошолу. Кыргызча тактык 5 мүнөт эрте, кыргызча тактык айтылган элде, тактыкты сүйөт биздин бул заман, кечигип келбе чакырган жерге. Кыргызча тактык 5 мүнөт эрте, кыргызча тактык 5 мүнөт эрте. Баракелде, баракелде, бар болуңуз. Тактыкты сүйгөн адамдардын бир күндүк күн тартиби мага графиги деп коет го, кызык болуп калды да. Негизи эле убакытты туура пайдаланам деп ойлойсуздарбы? Мисалы кыргыздар дегеле убакытты туура пайдаланышабы? Ошондой эле ушул той топурларга эле убактысын баарын кыргыздар той топурларга эле кетирет деп айтып калышат го. Буга сиздердин оюңуздар? Кыргыздарда той көп, албетте. Азыр күн сайын эле той, күн сайын эле мындай бир маареке иш-чаралар болуп атат да. Анан биз убакытты пайдаланбай эле ошол тойдо эле жүрө берсек, анда башка иш эмне болот? Бизде күн сайын, мисалы, күн сайын эрте турабыз, жумушка барам мен, мисалы. Саат 8-де сабагым башталат. 8-де мен 5 мүнөт эрте мектепте болушум керек. Окуучуларды тосуп алышым керек. Анан 6 саат сабагымды берем. Андан кийин үйгө барам. Андан кийин үйүмдөгү иштериме, үй жумуштарына коротом. Балдарыма көңүл бурам, баягы үй кожойкесинин кызматтарын аткарам. Анан кийин кечкиге эгер чакырылган жер болсо, кечикпей барып калам. Демек убакыттарды сарамжалып пайдаланган жакшы. Агай, сиз мынакей убакыт деп атабыз, анан кийин чыгармачыл инсандарга деген убакыт чындыгында бир канчалык көп болсо да аздай туюла берет. Анан кийин сиз өзүңүз мугалим болуп, мектептеги жумуш менен болуп отуруп, анан кийин чыгармачылыкка кайсы убакта, кантип убакыт бөлөсүз? Жаңы чыгармалар жаратуу үчүн, жаңы баягы илхам деп коет эмеспи? Илхам келүү үчүн, жаңы оңдур жаралуу үчүн кайсы убакыт ыңгайлуу болуп калышы мүмкүн сиз үчүн? Эми түшкө чейин биз албетте мектепте болобуз, анан түштөн кийин бир кечке чейинки убакыттын ортолорунда ушу үйдө болот убакыт кенен эле болот чынында. Анан аккордеонду колго алып, кээде бир ушундай бир эргип отуруп, аккордеонду ойносоң бир башка кайрыктар келе берет да. Мурун бир жаш кезде элдин ырларын ырдап, биздин мурунку муундагы оончулардын ырларын ырдап
чоңойгонбуз. А кийинки убакта ушу аккордеонду алсам негедир эле башка өзүмдүн эле бирдемелеримди ойной бергим келе берет да. Ошон үчүн ушу чыгармачылыкка кийинки убакта мен ойлойм ушу башот менен эле кирип кеттим окшойт. Эң сонун экен. Китепти, мынакей китебиңиз чыккан экен, китепти кошо ала келдик. Анда музыкалык чыгарманы окутуп, көркөм ырлардан телекөрүүчүлөрүбүздүн баардыгын жан дүйнөсүнө бир мындай бир поэтикалык саптар менен арулуктар тартуулабайлы келиңиз. Бул китеп менин 4-чү китебим. Анан кийин буюрса эми апам айтып калчу раматлык мындай чоң китеп чыгарбайсың, кичинекейли чыгара бересиң. Буюрса Кудай берсе чоң китеп дагы жыйнакка болуп калды. Анан эми бүгүн ушундай бир жакшынакай майрамдын астында ушул жерге чакырып калып турсаңар, келе жаткан энелердин майрамы келатат аялзатын. Ошо жалпы энелерди куттуктап бир энекем деген бүктөп койдум эле, белгилеп койдум эле, ушуну окуп коеюн, жалпы энелер үчүн келе жаткан майрамыңыздар менен энелер бар болуңуздар. Терметип ак бешикке баккан энем, термелип уйку көрбөй жаткан энем, кыямат көпүрөдөн өткөн сымал кыйналып араң мени тапкан энем, уккамын магарнаган сөздөрүңдү, көргөмүн мээрим төккөн көздөрүңдү, энеке сенин аппак сүтүң менен эркелеп эрезеге жетпедимби? Энелер бийиктерден бийик экен, эненин ар бир сөзү ыйык экен, жылуулук мээрим төгүп мен өстүргөн энекем узак өмүр жашаса экен. Энелер шам чырактай жана берсин, изинен бейиш нуру тама берсин, энекем эркелетип мен өстүргөн түбөлүк өлбөс болуп кала берсин. Болсун эле. Эжеке, негизи ар бир акын негизи эле чыгармачыл адам ар бир чыгарманы өзүнүн сезимдери аркылуу өткөрүп, бир нерседен улам таасирленип, анан жаралат эмеспи? Анан өзүңүздүн мына ыр китептен агайга арналган чыгармалардан да бирөөнү окуп берет окшойбуз, Баракелде. Бар болду экен. Агайга арналганы. Агай, анан сиз ырды изегичеңди бир суроо берип алайын да. Мынакей Бек мырза жанры бираз мындай бир аябаганда өзгөчө, таланттуу мырза экени баарыбызга маалым. Анан өзүңүз жараткан орундоодо сиздин автордук чыгармаларыңызды дагы аткарып жүрөбү? Же биз укпайбызбы? Ушундай бир сунуштар аткарып жүрөт. Жанагы Айжаз кыз деген ыр менин ырым. Жаңылыпмын деген ырымдарды окшотуп алсам керек деп. Баракелде демек. Ошолордун баары ону меники, анан бирок менин ырдаганым башка, анын ырдаганы совсем башка да. Ал ырдагандан кийин менин ырым такыр эле башкыр болуп калат. Заманбап болуп калат да. Анан эми эле мырдай берсин деп мен башкача ырдап коем, ал өзүнчө ырдап, экөөбүз эки башка болуп эле жүрөбүз. Эң сонун экен. Бул жерде Махабат жылдызы деген ырды таап калдым. Күн сайын жылдыздуу бийик асман, айткансыйт шыбырап сүйүү дастан. Жалжылдап көздөрүң кош айта албай суранып жаткансың жылдыздардан. Ан сайын жымыңдап бийик асман, агылат ыр болуп сүйүү дастан. Нурлары чагылып көздөрүңө суранат көктөгү жылдыздардан. Жылдыздар сүйүүмө шерик болуп, сен барда телегей тегиз болуп, күн сайын асманым күйүп турсун, ак сүйүүм өзүңө эгиз болуп. Махабат жылдыз ыбат багыла, нурданып алатоо ак карына, жылытып сүйүүмө жол көрсөтүп, жаркырап жана бер асманыма. Баракелде, керемет саптар болду, сонун саптар болду. Жолошбой агай, ушундай бир сонун саптарга бир сонун обон менен жооп бербесек болбой калды. Келиңиз. Мен эми акыным жанымда болгондон кийин мен башка акындар менен көп деле мындай иштешем, бирок такыр иштешпейм деп айтпайм, бирок көпчүлүк ырларымдын текстин Гүлмира жазган. Анан ушу дагы эле ушу экөөбүздүн ортобузда жаралган Энекем деген ырды аткарып берейин. Мен эне жөнүндө ырларды аябай көп жаздым. Ошолордун бирөө жакында айымдардын майрамы да келатат. Ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып келе жаткан майрамдар менен куттуктап. Сөзү Гүлмира Рыспаеваныкы Энекем деген чыгарма сиздер үчүн. Бешике баккан энем, аламга адам кылып тапкан энем,
аябай агым кегин аппак сүтүм жашоонун жарык самын жаккан энем өмүргө жарык берген өстүрүп агып келген мен үчүн азап жеген алтын энем үй жарык апам барда кабак ачып буюмдар күлүп турат мерим чачып жок болсо томсоргон сут бүт айлана калгансып булут каптап туман басып өмүргө жарык берген өстүрүп агып келген мен үчүн азап жеген алтын энем энелер бар болсо экен бактыбызга бар болуп аман болуп жаныбызда сыйлайлы апа кылбай энелерди эн улук эне кымбат барыбызга өмүргө жарык берген өстүрүп агып келген мен үчүн азап жеген алтын энем өмүргө жарык берген өстүрүп агып келген мен үчүн азап жеген алтын энем алтын энем Ай, баракелде. Чыгармачылык ийгиликтер болсун дейли. Агай, бар болуңуздар. Биз дагы көз ачып жумуш чаңды убактыбыз өтүп кетти. Сиздерге эркин микрофон берели. Жалпы журтчулук болсо, каалап тилектериңиздер болсо бөлүшүп өтүңүздөр. Элибизге тынччылык каалайбыз. Анан ушундай тынч жакшынакай заман болсо ырлар болот. Жакшы баягы көйгөйлөр жакшы маселелер чечилет дегендей, ушу элибизге тынччылык каалайбыз. Анан келе жаткан ушу майрамдар менен айымдарды куттуктайбыз. Бар болуңуз дейли. Ушу жакшынакай жаркыраган куттуу студияңар жарык болуп дайыма эфириңер тунук болсун. Көрүүчүлөрүңөр көбөйүп, жалпы Кыргызстан бүт керек болсо дүйнө жүзү көрүп тургудай. Бар болуңуздар дейли. Атайын убактыңыздарды бөлүп, сиздерге дагы ийгиликтер каалайбыз, чыгармачылык ийгиликтер болсун. Анан дагы дал ушул кыргызча тактык 5 мүнөт эрте деп жалпы журтубузду ушундай бир жакшы нерсеге үндөп жүрө бериңиздер дейли. Кадырман телекөрүүчүлөр, биздин студиябызда конокто маданияттын мыкты кызматкери, оюнчу жана аткаруучу Жолдошбек Исраилов жана ошондой эле акын Эле картонунун отличниги Гүлмира Рыспаева жекелерибиз болушту. Биз болсо берүүбүздүн сапарын алдыны көздөй уланта бермекчибиз.